Саламатсыңар балдар. 10 класстар үчүн химия предметинен видео сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы алкиндер, ацетлен, анын түзүлүшү, физикалык жана химиялык касиеттери, алынышы жана колдонулушу. Бүгүнкү сабакта алкиндер, ацетлен, анын түзүлүшү, физикалык жана химиялык касиеттерин окуп үйрөнөбүз. Алынышы жана колдонулушу боюнча маалымат алабыз. Алкиндер көмүртек атомдордун ортосунда бир үчтүк байланышы бар каныкпаган углеводороддорго кирет. Келгиле анда балдар, алкиндердин молекуласынын түзүлүшүн карап көрөлү. Алкиндердин эң биринчи өкүлү бул этин, жосо ацетлен деп аталат. Анын формуласын көрүп атасыңар. Алкиндер sp гибридтешүү абалында болот. Башкача айтканда, үчтүк байланыш жайланышкан көмүртек атомдору sp гибридтик абалда болот. sp гибридтик абалын карап көрөлү, эсиңерге түшүргүлө. Демек, бул жерде бир s орбиталы жана бир p орбиталы гибридтешип, натыйжада энергиясы жана формасы окшош болгон эки жаңы орбитал пайда болот. Бул гибридтешүү sp деп аталат. Ал эми гибридтешүүдөн пайда болгон орбиталдар сигма байланышын пайда кылат. Гибридке катышпаган p орбиталынан эки орбитал бар. Бул гибридке катышпаган p орбиталдары өз ара жабылышынан химиялык байланышты пайда кылат. Бул жерде химиялык байланыш пи байланышы болот. Сигма байланышына салыштырмалуу пи байланышы өтө начар байланыш. Химиялык реакция учурунда ушул пи байланышы үзүлөт жана башка атомду жана атомдук топторду кошуп алууга жөндөмдүү болот. Бул жерде ацетлендин молекуласынын түзүлүшүн көрүп атасыңар. Кара түстөгү бул көмүртек атомдору, ак түстөгү бул сутек атомдору. Көмүртек атомдордун ортосунда үчтүк байланыштын бир байланыш сигма байланышы, ал эми эки байланыш пи байланышы болуп эсептелинет. Көмүртек сутек атомдордун ортосунда сигма байланышы пайда болгон. Көмүртек атомдордун ортосундагы химиялык байланыштын узундугу балдар 0,120 нанометрге барабар. Ал эми көмүртек атомдордун ортосунда химиялык байланыштын энергиясы жогору болот. Молекуласы түз сызыктуу болот, ацетлендин молекуласы. Жана байланыштын валенттик бурчу 180 градуска барабар. Келгиле эми балдар, алкиндердин гомологиялык катарын карап көрөлүчү. Алкиндин жалпы формуласы CnH2n-2. Алкиндердин курамында үчтүк байланыш болгондуктан гомологиялык катар C2ден башталат. Башкача айтканда, этин же болсо ацетленден башталат. C2 болсо анда H2ге барабар. Бул жерде структуралык формуласын көрүп атасыңар. Демек, курамында үчтүк байланыш камтылган. Андан кийинки гомологу бул пропин C3H4. Кийинки гомологу бул бутин C4H6. Бул жерде пропинден бутин CH2 тобу менен айырмаланып жатат. Кийинки гомологу пентин C5H8. Бул жерде дагы бутин пентинден CH2 тобу менен айырмаланды. CH2 тобу балдар, бул гомологиялык айырмачылык деп аталат. Келгиле анда физикалык касиеттерине карап көрөлүчү балдар. Алкиндердин молекулалык массасынын өсүү тартибинде кайноо жана балкуу температуралары жогорулайт. C2ден C4ге чейин, башкача айтканда, этин, пропин, бутин бул газ абалындагы заттар. Ал эми C5ден C17ге чейин, башкача айтканда, пентинден гептаоктанга чейин суюк заттар. Ал эми C18ден C365ге чейин катуу заттар болуп эсептелинет. Алкиндердин эң негизги биринчи өкүлү бул ацетлен болуп эсептелинет. Ацетлен бул физикалык касиети боюнча жытсыз газ абалындагы зат, сууда начар эрийт.
Ал эми органикалык эрткичтерде жакшы эрийт. Аба менен болгон аралашмасы жарылууну пайда кылышы мүмкүн. Кайноо температурасы минус 75 градус Цельсийге барабар. Бул жерде балдар айрым алкиндердин физикалык касиеттери берилген. Бул физикалык касиеттерин салыштырып көрөлүчү. Биринчи этин, анын балкуу температурасы минус 81,8, ал эми кайноо температурасы минус 75ге барабар. Тыгыздыгы 0,565. Пропен, балкуу температурасы минус 101,5 градус Цельсий, ал эми кайноо температурасы минус 23, тыгыздыгы 0,670ге барабар. Бутин 1, балкуу температурасы минус 125,9 градус Цельсийге барабар, ал эми кайноо температурасы 8,1ге барабар, тыгыздыгы 0,678ге барабар. Бутин 2, балкуу температурасы минус 32,3ге барабар, кайноо температурасы 27ге барабар, ал эми тыгыздыгы 0,694ге барабар. Пентин 1, балкуу температурасы минус 90 градус Цельсийге барабар, кайноо температурасы 39,3 градус Цельсийге барабар, ал эми тыгыздыгы 0,695ге барабар. Пентин 2, балкуу температурасы минус 101ге барабар, ал эми кайноо температурасы 55 градус Цельсийге барабар, тыгыздыгы 0,714ге барабар. Гексин 1, бул жерде балкуу температурасы минус 132,4ге барабар, кайноо температурасы 71,4ге барабар, тыгыздыгы 0,719га барабар. Балдар, бул жерде бутин 1 менен бутин 2-ни салыштырып көрөлүчү. Бутин 1-де үчтүк байланыш биринчи көмүртекте жайланышкан, ал эми бутин 2-де үчтүк байланыш экинчи көмүртекте жайланышкан. Балкуу температураларын салыштырып көрсөк, бул жерде бутин 2 балкуу жана кайноо температурасы жогору. Демек, бул изомерлер болуп эсептелинет жана алар касиеттери боюнча айырмаланып жатат. Келгиле эми ушул физикалык касиеттин негизинде эми химиялык касиетин да карап көрөлүчү балдар. Алкиндер кошуп алуу реакциясына жөндөмдүү болот, себеби курамында үчтүк байланыш бар деп айттык. Ал жерде 2 пи жана 1 сигма байланышы жайланышкан. Пи байланышы начар байланыш болгондуктан ал оңой үзүлүү менен башка атомду жана атомдук топторду кошуп ала алат. Ацетлен бром суусу менен калий перманганатын түссүздөндүрөт. Галогенди кошуп алуу реакциясын карап көрөлү. Бул алкиндин өзгөчөлүгү, бул баскычтуу жүрөт. Биринчи баскычында этин бром менен аракеттенишет. Реакциянын натыйжасында көмүртек атомдордун ортосундагы бир байланыш, башкача айтканда пи байланышы үзүлөт, жана бром атомдордун ортосунда химиялык байланыш үзүлөт дагы. Бир бром биринчи көмүртекке, ал эми экинчи бром экинчи көмүртекке барып кошулат дагы, натыйжада 1,2 дибром этен алынды. Бул биринчи баскычы болду балдар. Ал эми экинчи баскычында ушул эле 1,2 дибром этен экинчи бром молекуласы менен аракеттенишет. Реакция учурунда көмүртек атомдордун ортосундагы пи байланышы үзүлөт жана бром атомдордун ортосунда химиялык байланыш үзүлөт да. Натыйжада бир бром биринчи көмүртектин атомуна жана экинчи бром экинчи көмүртектин атомуна барып кошулат дагы. Реакциянын натыйжасында 1,1,2,2 тетра бром этан алынат. Бул демек балдар экинчи баскычы. Сутекти кошуп алуу реакциясы же болбосо кетирилөө реакциясы. Сутекти кошуп алуу реакциясы дагы 2 баскычтуу жүрөт балдар. Бутин 1 сутек менен аракеттенишет. Бул реакция температура жана катализатордун катышуусу менен жүрөт. Реакция учурунда көмүртек атомдордун ортосундагы пи байланышы үзүлөт жана сутек атомдордун ортосунда химиялык байланыш үзүлөт дагы. Биринчи көмүртекке бир сутек барып кошулат жана экинчи көмүртекке экинчи сутек барып кошулат дагы. Реакциянын натыйжасында бутен 1 алынат балдар. Биринчи көмүртек атомунда кош байланыш жайланышып аткандыктан бутен 2 деген зат алынды.
Бул андан ары экинчи баскычында карап көрөлү. Ушул эле бутен 1 андан ары реакцияга кирет. Демек суутек менен катализатор температуранын катышуусу менен жүрөт бул реакциядагы. Реакциянын натыйжасында көмүртек атомдордун ортосундагы пи байланышы үзүлөт жана суутек атомдордун ортосундагы дагы химиялык байланыш үзүлөт. Натыйжада биринчи көмүртектин атомуна бир суутек барып кошулат. Ал эми экинчи суутек экинчи көмүртектин атомуна барып кошулат. Реакциянын натыйжасында балдар бутан деген зат алынат. Буттен 1 бул алкендер классына кирет, ал эми буттан бул алкандар классына кирет. Кийинки кошуп алуу реакция бул сууну кошуп алуу реакциясы, же болбосо муну гидратация деп атайбыз балдар. Бул же болбосо Кучеровдун реакциясы деп да аталат. Бул реакция кычкыл чөйрөдө сымаптын туздарынын катышуусу менен жүрөт. Бул реакцияда баскычтуу жүрөт. Демек, биринчи баскычында ацетлен суунун молекуласы менен аракеттенишет. Натыйжада көмүртек атомдордун ортосундагы пи байланыш үзүлөт. Жана гидроксил тобу менен суутектин атомдордун ортосундагы дагы химиялык байланыш үзүлөт. Суутек биринчи көмүртектин атомуна барып кошулат, ал эми гидроксил тобу экинчи көмүртектин атомуна барып кошулат. Натыйжада винил спирти же болбосо этенол алынат. Экинчи баскычында балдар винил спирти молекула ичинде өз ара атомдор жылышат. Реакция учурунда көмүртек атомдордун ортосунда химиялык байланыш үзүлөт жана кычкылтек суутек атомдордун ортосунда химиялык байланыш үзүлөт дагы. Суутек биринчи көмүртектин атомуна барып кошулат. Натыйжада CH3 жөнөкөй байланыш пайда болот жана экинчи көмүртекте бир суутек атому калган. Ал эми көмүртек кычкылтек атомдордун ортосунда кош байланыш пайда болду. Бул заттын аты уксус альдегити, жосо этанол деп аталат. Бул альдегиттер классына кирет. Альдегиттер классындагы кийинки сабактарда карайбыз балдар. Ошондой эле сууну кошуп алуу реакциясын дагы бир кийинки пропинди карап көрөлү. Бул жерде балдар бир аз башкачараак жүрөт. Демек, пропин суу менен аракеттенишет. Бул реакциядагы кычкыл чөйрөдө сымаптын туздарынын таасири менен жүрөт. Көмүртек атомдордун ортосунда химиялык байланыш үзүлөт, пи байланышы жана гидроксил тобу менен суутектин атомдордун ортосунда химиялык байланыш үзүлөт дагы. Суутекти көбүрөөк кармап турган көмүртек атомуна суутек барып кошулат. Ал эми суутек атомун азыраак кармап жүргөн, жосо суутек атому кармалбаган көмүртек атомуна барып гидроксил тобу кошулат. Себеби балдар, бул жерде биринчи көмүртекте оң жак тараптан номерлейбиз. Демек, биринчи көмүртекте бир суутектин атому кармалып жүрөт. Суутектин атомун көмүртек өзүнө тартып алуу менен көмүртек бир аз терс заряддалат. Ал эми суунун курамындагы суутек атому оң заряддалат. Физика курсунан өткөнсүңөр балдар, терс заряд оң зарядка тартылат деп. Ошол себептен суутек биринчи көмүртектин атомуна тартылды. Ал эми гидроксил тобу терс заряддалат. Экинчи көмүртектин атому, пропиндин курамында экинчи көмүртектин атому оң заряддалгандыктан оң зарядка терс заряд тартылды. Натыйжада балдар энол деген зат алынды. Же болбосо пропенол 2 деген зат алынды. Бул биринчи баскычы болду. Экинчи баскычында молекулалар өз ара орун алмашат. Бул жерде көмүртек атомдордун ортосунда пи байланыш үзүлөт жана кычкылтек суутек атомдордун ортосунда химиялык байланыш үзүлөт дагы. Бул жердеги суутек биринчи көмүртектин атомуна жылат. Натыйжада CH3 жөнөкөй байланыш CH3 пайда болду жана көмүртек менен кычкылтектин ортосунда кош байланыш пайда болду. Бул жерде балдар көрүп атасыңар, айырмаланып ацетон жосо кетондор классы алынды. Кучеров орус органик химиги өзүнүн атынан коюлган реакцияны жана теориялык химияда көптөгөн ачылыштар жазуу менен белгилүү балдар. Орус физик химиктерине 1915 жылы профессор Кучеров атындагы сыйлык бериле баштаган.
кийинки реакциянын түрү балдар бул галоген сутекти кошуп алуу реакциясы же болбосо гидрогалогендештирүү деп аталат. Галоген сутекти кошуп алуу реакциясы Марковниковдун эрежесинин негизинде 2 баскычтуу жүрөт. Марковниковдун эрежесине ылайык үчтүк байланыш жайланышкан көмүртек атомдоруна сутек атому көбүрөөк кармалып жүргөн көмүртек атомуна сутек атому барып кошулат. Ал эми сутек атомун азыраак кармап жүргөн көмүртек атомуна галоген барып кошулат. Бул жерде бутин 1 H хлор менен аракеттенишип атат. Бул температуранын таасири астында жүрөт. Көмүртек атомдордун ортосунда пи байланышы үзүлөт. Бул жерден балдар зарядтарын көрсөк, биринчи турган көмүртек атому терс зарядталат, себеби жандагы сутектин электронун өзүнө тартып алды. Электрон терс зарядта экенин билебиз балдар. Ал эми экинчи турган көмүртек бул оң зарядталат. H хлордун курамын карай турган болсок, бул жерде хлордун терс электрдүүлүгү жогору болгондуктан сутектин электронун өзүнө тартат дагы, сутек оң зарядталат. Ал эми галоген болсо хлор бул терс зарядталат. Физика курсунан өткөнүңөрдө эле балдар, терс заряд оң зарядка тартылат, оң заряд терс зарядка тартылат. Демек, бул жерде хлор терс зарядталгандыктан экинчи көмүртек атомуна барып кошулат. Ал эми сутек атому биринчи турган көмүртек атомуна барып кошулду. Натыйжада 2 хлор бутен 1 алынат. Бул биринчи баскычы. Экинчи баскычында экинчи молекула H хлор менен аракеттенишип, температуранын таасири астында бул жерде да көмүртек атомдордун ортосунда пи байланышы үзүлөт. Жана ал жерге биринчи көмүртектин атомуна сутек атому барып кошулат. Ал эми экинчи көмүртектин атомуна хлор барып кошулат. Реакциянын натыйжасында балдар 2,2 ди хлор бутан алынды. Ацетилендин тримерлешүү реакциясында карап көрөлү. Три деген бул 3, демек 3 молекула ацетилен кошулат. Бул биринчи молекула ацетилен, ал экинчи молекула менен жана үчүнчү молекула менен аракеттенишет. Бул жерде температуранын таасири астында этиндер өз ара аракеттенишип, натыйжада пи байланышы үзүлөт. Ар бир молекуладан пи байланыштары үзүлөт. Жана бул жерде бензол деген зат алынды. Бензол бул ароматтык углеводороддорго кирет. Бертло 1866 жылы биринчи жолу ацетиленден бензолду алуунун жолун иш жүзүнө ашырган балдар. Ал эми Зеленский ацетиленден бензолду алууда катализатор катары көмүртекти, башкача айтканда активдештирилген көмүрдү колдонуларын аныкталган. Бул реакция Зеленскийдин реакциясы деп да аталат балдар. Ацетилендин димеризациясын көрөлү. Ди деген 2, демек 2 ацетилен молекуласы кошулуп, бул жерде да катализатордун катышуусунда жүрөт. Экинчи турган ацетилен молекуласындагы көмүртек атомдордун ортосундагы пи байланышы үзүлөт. Жана биринчи турган көмүртек сутек атомдордун ортосундагы химиялык байланыш үзүлөт дагы. Натыйжада биринчи турган ацетиленин курамындагы бир сутек экинчи турган ацетиленин курамындагы көмүртекке жылат. Натыйжада винил ацетилен алынат балдар. Бул димеризация реакциясы деп аталат. Ошондой эле алкиндер орун алмашуу реакциясына дагы жөндөмдүү болуп эсептелет. Бул сапаттык реакция болуп эсептелет балдар. Күмүштүн бир валенттүү оксидинин аммиактагы эритмеси менен болгон реакциясын карап көрөлү. Бул жерде балдар ак чөкмө пайда болот. Мына ушул ак чөкмө пайда болгонунан билсек болот, алкиндин же ацетилендин курамында үчтүк байланыш бар экендигин, же болбосо белгисиз затты ушул реактив менен аныктоого болот балдар. Химиялык реакциянын белгиси демек ак чөкмөнүн пайда болушу болду балдар. Экинчи сапаттык реакция бул жездин бир валенттүү оксидинин аммиактагы эритмеси менен болгон реакциясы. Бул жерде дагы ошондой эле реакция жүрөт.
сутек атому менен металдын жездин тактап айтканда орун алмашуусу жүрдү. Реакциянын натыйжасында балдар кызыл чөкмө пайда болду. Кызыл чөкмө пайда болгондугунан билсек болот экен демек. Ошондой эле кычкылдануу реакциясына дагы кирет. Алкиндер калий перманганатынын эритмесин түзсүздөндүрөт. Демек, алкиндер сыяктуу эле оңой кычкылданат. Бул жерде пропин көрүп атасыңар. Ал калийдин перманганатын жана күкүрт кислотасынын таасири менен реакция жүрүп, натыйжада уксус кислотасы, көмүр кычкыл газы, марганецтин эквиваленттүү сульфаты, калийдин сульфаты жана суу пайда болгонун көрүп атасыңар. Демек, бул кычкылдануу реакциясы болуп эсептелинет. Айтып өткөндөй эле, демек, марганцовканын түсүн, же болбосо калий перманганаттын түсүн түзсүздөндүрөт. Ошондой эле ацетлен абада ычтуу жалынды чыгаруу менен күйөт. Эгерде ацетлен күйгөндө жалынга кошумча түрдө абаны үйлөгөндө, анда ал толук күйүп, эч кандай ычтык пайда кылбайт балдар. Ацетлен кычкылтектин катышуусу менен күйгөндө жогорку температураны бөлүп чыгарат. 2600 килоджоульго чейинки жылуулукту бөлүп чыгарат. Ошол эле мезгилде көмүр кычкыл газын жана сууну пайда кылат. Толук эмес күйүү реакция учурунда бул жерде кычкылтек жетишсиз болсо балдар, толук эмес күйүү пайда болот. Толук эмес күйүүнүн натыйжасында иис газы жана суу пайда болду. Ацетлендин аба же кычкылтек менен болгон аралашмасы жарылууга алып келиши мүмкүн. Ацетлен ошондой эле урунуп согулганда дагы жарылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан балдар, ацетон эритмелери түрүндө же болбосо материалга сиңирилип, баллондордо атайын сакталат, же болбосо ошол баллондорду ташлат балдар. Алкиндердин молекулалык массаларынын өсүү тартибинде балдар, демек, кайноо балкуу температурасы жогорулайт экен. Алкиндердин негизги мүнөздүү реакциясын болуп, бул эки баскычтуу кошуп алуу реакциясына кирет. Келгиле балдар, анда алкиндердин алынышын жана колдонушун карап көрөлү. Алкиндер өнөр жайда алынат жана лабораторияда алынат. Өнөр жайда бул пиролиз жолу менен алууга болот. Метанды жогорку температурада ысытуу менен этин жана сутекти алууга болот. Ошондой эле этандан дагы этинди алууга болот. Бертло 1868 жылы метанга электр агымын жиберүү менен ацетленди алган. Метанды пиролиз жолу менен кычкылдандыруудан дагы ацетленди алууга болот. Демек, метан кычкыл чөйрөдө жогорку температуранын таасири астында көмүртектин эквивалент оксидин, сутекти жана ацетленди пайда кылат. Лабораторияда балдар кальцийдин карбидинен алууга болот. 1862 жылы немец химиги жана врач Вюллер ацетленди кальцийдин карбидинен алган. Азыркы күндө ушул ыкма менен лабораторияда алынат. Демек, кальцийдин карбидине сууну таасир этүү менен ацетлен жана кальцийдин гидроксиди пайда болду. Ошондой эле балдар, дегидрогалогендештирүүдөн да алууга болот. Бул жерде 2-3 дибром бутандан калийдин гидроксидинин спирттеги эритмеси менен таасир этүүдөн жана температуранын катышуусу менен бутин 2 алынат. Өнөр жайда балдар, демек, ацетленди метандан алууга болот экен, ал эми лабораторияда кальцийдин карбидинен алынат. Келгиле балдар, анда ацетлендин дегиле алкиндердин колдонушун карап көрөлү. 1895 жылы француз химиги Ле Шателе ацетлен кычкылтекте күйгөндө өтө жогорку температурадагы жалынды пайда кыларын аныктаган. Бул ыкма балдар азыркы күндө металлды кесүүдө жана ширетүүдө, сваркада тактап айтканда кеңири колдонулат. Ошондой эле алкиндер органикалык заттарды дагы алууда кеңири колдонулат. Алдегиттерди, кетондорду алууда, эриткичтерди алууда, ошондой эле каучуктарды, полимерлерди алууда дагы алкиндер кеңири колдонулат. Балдар, бүгүнкү сабакта демек алкиндер, ацетлен
жана анын түзүлүшү, физикалык жана химиялык касиеттерин карап өттүк балдар. Алынышы, колдонушун билдик балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.